ушул комментарийге жооп бере кетейинчи, анткени ушул сыяктуу дагы комментарийлерди окуп калдым. Типа Адилет байкелердин артынан эле таанылып кеттиң, ошол бир үй салып берем деп эле звезда болуп кеттиң дегендейчи. Балким Адилет байкелердин артынан дагы таанылып жаткандырмын, бирок бул иш башталып электе эле менде Инстаграмда 100 000 подписчик уже бар болчу да. Анткени мен 3 жылдан бери блог алып барам, 3 жылдан бери блогко служба кылып, контент тартып, блог жүргүзүп келгем. Анан мындай да, эгерде мен буга чейин эч ким мени тааныбаган, көрбөгөн, билбеген болсо, бул ишти мен алып чыккандан деле эч ким көрбөй эле ошол менен калып кетмек. Мага деле өрбөйт болчу, дагы бир мукташтар экен деп эле өтүп кетмек да. Буга чейин ошо 100 000 катталуучуга таанылып, ушундай блог жүргүзгөн үчүн дагы, бул ишти баштаган аудиториям мага ишенген үчүн, мени көптөн бери тааныган үчүн, билген үчүн, ага чейинки бардык менин контенттеримди көрүп, жактырган үчүн бул ишти мен чыгаргандан кийин дагы сразу эле жакшы кабыл алып, колдоо көргөзүп, давайте жардам берели деп бул ушундай масштабка чыгып кетти да. Эгерде мени эч ким тааныбаган болсо, ал иш башталып ошол модел эле калып кетмек да. Жөн эле мисал келтирейин, азыр баардыгыңыздар мени көрүп аткан ар бириңиздер эч кандай блог деле алып барбайсыздар, эч ким деле сиздерди тааныбайт. Инстаграм, ТикТокто 0 подписчигиңиздер бар. Любой эле бир Адилет байкелердин жашоосунан деле кыйын бир турмушту алып чыгып, тартып чыгарыңыздар. Ушуга жардам керек деп. Бирөө жарым ошол видеоңуздарды биринчиден көрөт бекен да. Бирөө жарым ошого жардам берейли деп колдойт бекен. Жөн эле бир видеону өмүрүңүздөрдө тура калып эле биринчи жолу эле тартканда ушундай масштабка чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бар бекен, текшерип көрсөңүздөр болот. Эгер бул иш ушунчалык оңой, ар бир адамдын колунан келе турган нерсе болсо, анда буну ар бир адам эле кылып чыкмак да. Ар бир эле адамдын таанышы, тууганы, жашаган айылында, шаарында мукташ адамдар, негизи эле жардамга мукташтар көп да. Ар бир эле адам анда видео тартып чыгып эле элден жардам сурап, ал семейкага жардам берип, же ал адамга жардам берип эле мага окшоп ошол бирөөлөрдүн артынан звезда болуп таанылып кетпейт беле. К сожалению, андай эмес да. Блогер дегендерди көптөр серьез эле кабыл албайт да, бирок блогерлер азыр ошо эл кылбаган нерселерди кыла алат элдин жардамы менен. Анткени ошол аудитория топтоп, ошончо подписчик топтогондон кийин кандай сунуш кылса дагы сразу эле колдоого алууга мындай иши батыраак кетет да. Блогдун күчү бул, онлайндын күчү десем болот. Чындап эле ушул иштен кийин гана менин видеолорумду көрүп, ушу иштен кийин гана мени тааныгандар дагы бар. Ооба. Анткени ошо айтып атпаймынбы, менин буга чейин катталуучуларым ошо 100 000 болчу да. Жаңыдан келгендер ал 100 000-дин ичине кирген эмес да. Чындап эмиден гана көрүп, эмиден гана билип атат. Бирок антип айтканыңыздар эч бир чындыкка дал келет же туура деп айта албайм да. Бир эле үй бүлөнү чыгарып, анан таанымал болуп кеттиң, анан кийин звезда болуп кеттиң депчи. Дагы кайталап айтам, эгер буга чейин мен блог алып барбасам, мен абсолютно эч ким тааныбаса, мен бул видеолорду бир видео эмес, миллион видео тартсам деле эч ким даже внимание бурмак эмес да. Из-за того, что мен эч ким болбогонум үчүн эле. Вот. Ушинтип жооп берип койдум. Это просто эч кимге мен доказывать этким деле келбейт, просто эле жооп берип койдум.